Issık-Kөл облусунун Ананьево айылында турак үй күйдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт 17 декабрь күнү кечки саат 20:40 чамасында чыкканын билдирет. Билдирүүгө ылайык, жерине өрт өчүрүүчү 2 бөлүм тартылып, саат 22:35 чектөөгө алынып, саат 23:45 толук өчүрүлдү. Жалпысынан 182 чарчы метр үйдүн ичи жана чатыры толугу менен күйдү. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Бишкекте мас айдоочу тазалыктын кызматкерин сүзүп, жабырлануучу алган жаракатынан улам каза болду. Бул туурасында милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Окуя бүгүн 18 декабрга караган түнү саат 01:20 чамасында Масалиев көчөсүндө катталды. 1976 жылы туулган Т.Н. Honda Serv үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, 1960 жылы туулган Т.Ш. аттуу жаранды сүзүп алган. Жабырлануучу тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери. Ал алган жаракаттан улам каза болду. Айдоочунун мас экенин наркологиялык борбордон аныкташты. Унаа айып короосуна токтотулду. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда дешти кайгылуу кызматынан. Белгилей кетсек, өткөн аптада тазалыктын жумушчусу айдоочунун колунан каза болгон. Тагыраагы 12 декабрда эртеңинен саат 06:45 чамасында Жибек жолу жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде катталган. Анда Mazda унаасынын айдоочусу жолдогу тазалык ишканасынын кызматкерин сүзүп кеткен. Жаракат алган жаран ооруканага жетпей каза болгон. Кылмышка шектелип, Mazda унаасынын 23 жаштагы айдоочусу кармалганын милициянын кайгылуу кызматынан маалымдашкан. Бишкек шаардык мэриясы маркумдун үй бүлөсүнө мэриянын фондунан 50 000 сом жардам берилерин, андан тышкары эмгек кодексине ылайык тиешелүү кенемте төлөнөрү кала башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашкан. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.